Туугандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Оюнга старт берилди. Айда такси таксопаркына подключение болуп, чамдап ишти кылып калыңыздар. Кудай кааласа Comfort Plus'ка 30 миң башкы байга, ким жакшы деген болсо, экинчи орунга 20 миң, үчүнчү орунга 10 миң. Анан эконом комфортко дагы ошондой эле 30 миң, 20 миң, 10 миң. Чамданып калыңыздар. 1-июлда жыйынтыктоочу видеону кылабыз. Анықтан ийгилик барыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, мекендештер, амансыздарбы? Элдин кызматына боло бермекчи бул биздин канал. Каналга каттала электер болсо, катталып кетиңиздер. Анан болушунча ушул видеону максималдуу түрдө таратып койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Аскат аттуу 95-жылы туулган мекендешибиз жок болуп атыптыр. Кыскасын айтканда үйгө дайынны билдирип атыптыр. Апасы 10 күндөн бери бизге байланышка чыгат. Мына бүгүн колубуз тийип, Кудай кааласа чалып сүйлөшүп, жагдайды билип, эмне болуп, жоголду, кандай болуп, дареги жок болуп калды. Бардык маалыматты айтып берелик. Аскат 95-жылы туулган, Аскөл областынын Сары Камыш айылынан ошо 1 жыл 4 ай болуптур жоголгонуна. Апасына чалып сүйлөшөлүк. Болушунча группа таратып коюңуздар. Телеграмга кирет экен негизи, анан дайынын айтпай атыптыр. Жооптан жазбайт экен. Ошондой нерселер туугандар. Кыскасын айтканда, үйдөгүлөр кабатыр болуп, көп жерге заявление жазыптыр, издөөдө экен азыр негизи. Эже, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы турасызбы өзүңөр? Жакшы эже, ден соолугуңуз кандай? Жакшы буюрса, шүгүр. Эже, бизди көптөгөн мекендештерибиз көрүп атат, балким балаңызды көргөндөр бардыр. Биздин мекендештер мындай нерсе көңүл кош карабастан группадан группага таратып, мен көрдүм эле, мен биякта мындай иштедим эле, бул мындай бар эле, бул тигиндей эле деп жакшы сөздөрүн жазып атат да комментарийга, мындай жоголгон адамдар чыгарсак элечи. Ошого толук жагдайды айтып бересиз, кандай болуп жоколуп калды, эл менен амандашып. Саламатсыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Ден соолуктар. Мен балам менен ушу былтыр апрелден баштап байланышыбыз үзүлүп калды да. Балам өзү Абдулдабеков Аскат Маратович 95-жылы 27 майда Ыскөл областындагы Ыскөл районундагы Сарыкамыш айылында төрөлгөн. Ошол Москвага буга чейин эле барып келип каттап эле жакшынакай эле жүрүшүп, 2019-жылы кеткен, буга чейин жакшынакай эле сүйлөшүп, амандашып жакшынакай жүрүбүз. Андан кийин ушул апрелден 22-жылы апрелден 24-нөн баштап ушу байланышыбыз үзүлүп калды да. Биз жазсак, биздин WhatsApp'тан ачып окубайт, бизге жооп бербейт. Звонок кылсак кетет, бирок албайт да. Телефон өзгөрүүдө жок болуп калды, ошол бойдон эле так дайын таппай калдык. Подмосковьеда иштеп атам дейчү. Бирок ошол Подмосковьянын кайсыл шаары, кайсыл айыл экенин билбейбиз да. Подмосковьядан эле дейчү. Андан кийин ошол азыр кайыкта туулган жагын, жашаган жерин да билбейбиз. Москванын ичи же Подмосковьяларда болсак, ошонусу билбей атабыз да, точкасын билбей атабыз, каягында экенин. Анан кирди чыкты кылды деп айттыңыз эле, текшертирдик деп. Ооба, тиги ошо Москвада туугандарыбыз бар, ошо заявление жазсын дегенде, ошол посолдогу балдар заявление жазгыла дегенден, ошол кайним болот. Ал заявление жазган Москвада. Заявление жазып алар, үйгө салып издештирип, анан 19-декабрда, ушул 22-жылы 19-декабрда чыкты кылыптыр. Март айында бир штрафы бар экен, ошону төлөптүр. Былтыркы штрафы бар экен да, ошол штрафын ошол декабрдын 19-на чыкты кылганда төлөптүр анысын. Штрафын. Андан кийин ошол издештирип караштырабыз деген ошол балдарчы. Абай өткөндө сураштырсак, биз деген мындай туура эле жаңылык боло элек нерселер айтабыз дешкен. Ошондой. Акыл-эси тунук эле бала эле, а? Акыл-эси нормальный, сонун балам, бал деген арак ичпейт, жеппейт. Тегиде жок мындай. Мүнөзү да токтоо болчу да.
Окто телефондон сүйлөшкөндө жашынакай сүйлөшүбүз, эч кандай мындай урушуп талашып, аган вообще мен балдарымды урушуп кылтырбайм. Жашынакай эле сүйлөшүп турчубуз. Анан ошо связьдан жок болуп кетти. Байланышыбыз калдыктап. Мына 5 жылдан өттү. Эже, балким сиздин балаңыз менен иштегендер бардыр, азыр көрүп атат да бизди көп адамдарчы. WhatsApp номериңизди айтып калтырсаңыз болот. Меникиби? Ооба. +96 505 18 03 68. Сиз азыркы учурда Кыргызстандасызбы? Мен азыр Кыргызстандамын, азыр Бишкектемин. Мейлиңиз эже, жакшы кабарлар менен чыгыңыз бизге табылды деп. Буюрса, силерден да жакшы жаңылык күтөм. Буюрса, силердин да жардамыңар тийип калса, андан бетер чогуу сүйүнөбүз да. Балам табылып калса. Болуптур эже, тынч болуңуз, кабатыр албаңыз. Балким ошо 1 жыл эле болуптур, кирди чыкты кылыптыр. Биздин мекендештер кайдыгер эмес экен, көргөзүп атат ар бир видео чыкканда реакциясыны. Элдер жакшы сөзүн калтыратат. Ошо мен да ошо ойлойм, балким бирөө менен иштешип калабы, же сүйлөшүп калабы, же квартирада чогуу жашап калабы. Ошо көргөн билдигендер болсо, кабарлап турушса, абдан жакшы болот да. Чогуу жүрүп калсабы. Болуптур эже, мейлиңиз. Болуптур. Жакшы жатыңыздар, саламаттагыңыздар. Туугандар, негизи ушундай жагдай жаман көп экен да. Дайын жок болуп кеткендер, эмнеге эле мынча дайын жок болуп баратат билбейм. Кече эле бир эжебиз сиңдисин бияка чакырып иштетип эле жүрүп, анан анысы дайыны жок экен. Жаш эле кыз экен да, 2002-жылы. Ар кандай ойлор кетет экен, эмне болду, жаш эле кыз мындай жок болуп кетет депчи. Кандай кыз эле десем, акыл тунук эле, жакшы кыз эле, көчөгө көп чыкпаган, аз сүйлөгөн, андай эле, мындай эле деп. 1 жыл жоголуп кетти эле, кийин телефонум жоголуп кетти, ошондой наркы берки деп шылтоо айтып, бирок азыр дагы жок экен. Анан кече чыгарып бер деп чалды эле, макул деп сыртка чыгып даярдадым, эми чалайын, сүйлөшөлүк, видео кылайлы десем, ошо ойдон уялып, үйдөгүлөрү кой деп атат, наркы берки деп атат деп чыгарбай калдым. Инсап берсин бардыгына, көргөн билгендер болсо менин номериме дагы жазып койсоңуздар болот. Ошо үйдөгүлөрү какшап издеп атыптыр. Көрүп аткан болсоңор мага байланышкыла, же болбосо үйдөгүлөрдүн номерин таппай атсаңар, эжекебиз номерин айтып кетти, чалыңыздар, байланышыңыздар дегендей. Анан биздин демөөрчүлөр бар. Кирди чыкты болуп калса, сүйүнөгөмө кайрыласыздар, чыкпай туруп чорунайдан базадан текшерип берет, келгенден кийин учага коюп берет. Кенен кесир офертамен барасыздар, 24 саат бою кызматта. Анан ушул бала табылып калган болсо, мен темасына бул бала табылды, үйдөгүлөрүнө кетти, наркы берки деп жазып коем. Ошол көптөгөн видеолордо элдер табылып атат дем жоголгондорчу. Ошо табылды деп жазып койтам, обложка YouTube'да видео турат. Анан көбүбүз түшүнбөй калдыбыз, просмотр дальше кетип атат дегендей да. Видео жаккан болсо комментарий жазып, лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кыргызбай элдик кызматынан боло бермекчи. Рахмат.